Кыргыз тили жана адабияты мугалими Адилбекова Жипар Абдразаковна силер менен. Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Сабакка даярсыңарбы? Анда силер менен биргеликте онлайн сабагыбызды баштайбыз. Сабактын темасы этиштин чактары, учур чактын бөлүнүшү. Сабактын максаты этиштин чак категориясы боюнча түшүнүк алабыз, учур чак жана анын уюшулуш жолдорун үйрөнөбүз, өз оюбузду кенен, эркин, түшүнүктүү айтып берүүгө калыптанабыз. Бүгүнкү сабакта этиштин чактары, учур чактын бөлүнүшү тууралуу кеп кылабыз. Анда балдар өтүлгөн сабакты эсибизге салып алалы. Этиш заттын кыймыл аракетин билдирип, алып-алын билдирип, эмне кылды, эмне кылып жатат, эмне кылат деген суроолорго жооп берет. Лексикалык белгиси заттын кыймыл аракетин, алып-алын билдирет. Морфологиялык белгиси жак жана чак боюнча өзгөрөт. Синтаксистик кызматы этиштер сүйлөмдө баяндооштук, бышыктооштук милдет аткарат. Менен жак жана сан боюнча ээрчишет. Мисалы, эмгекти сүйгөндү эл сүйөт. Эл эмне кылат? Сүйөт. Баяндооч. Эсибизге салдыкпы? Анда бүгүнкү темабызга назар салабыз. Этиш сөздөр кыймыл аракеттин сүйлөп жаткан учурдан мурда болгонун, же сүйлөп жаткан учурдан кийин болгонун, же ошол учурда болорун билдирет. Ушул өзгөчөлүккө ылайык этиштер 3 чак менен айтылат. Учур чак, келер чак, өткөн чак. Чак этишке гана мүнөздүү категория. Учур чак сүйлөп жаткан мезгилде болуп жаткан кыймыл аракетти билдирет. Мисалы, Айбек менен Айгүл бак тигип жатышат. Демек, балдар, кыймыл аракет учурда болуп жатат. Келер чак сүйлөп жаткан мезгилден кийин болуучу кыймыл аракетти билдирет. Мисалы, мен келечекте мугалим болом. Демек, келечекте мугалим болот. Келер чак. Өткөн чак сүйлөп жаткан мезгилден мурун болгон кыймыл аракетти билдирет. Мисалы, жазда тигилген көчөттөр өсүп чыкты. Балдар, учур чак түзүлүшү боюнча жөнөкөй жана татаал түрүндө болот. Учур чактын жөнөкөй түрү этишке у, да, а, ый мүчөлөрүнүн жалганышы менен жасалат. Мисалы, кубандыруу да, айтуу да, окуйт, көрөт. Учур чактын татаал түрү а, ый, ып формасындагы чакчылдарга жак мүчө жалгана турган жат, тур, отур, жүр деген жардамчы этиштердин кошулушу аркылуу жасалат. Мисалы, көрүп, жүрөмүн, бара жатамын. Эми балдар, китебибиздин 145 бетин ачсак, 463 көнүгү турат. Ушул жерде этиштерди учур чакка келтирип жазабыз. Үлгү: жаз, жазуудамын. Сабагыбыздын жыйынтыгында этиштер тууралуу маалымат алдык. Чак деген категория бир гана этишке тиешелүү экендигин билдик. Учур чак менен тааныштык. Учур чактын жөнөкөй жана татаал экендигин билдик. Эми балдар, сабагыбыздын жүрүшүндө мен силерге тапшырма берем. Учур чактын эрежесин жаттайбыз. Китебибиздеги 154 бетиндеги 466 көнүгүн иштеп, сүрөттөргө сүйлөмдөрдү түзөбүз. Сабакты жыйынтыктайбыз. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Аманчылыкта көрүшөбүз.